Кече 20 январда Ош-Исфана жолунда эки унаанын кагышуусунда авто кырсык жүз берди. Анын кесепетинен 2 адам каза болду. 2021-жылы калада 19 адам унаа кырсыгынан каза болсо, анын 9 учуру ушул жерде орун алган. Окуя болгон бул аймак унаа башкаргандар үчүн эң кооптуу болуп саналат. Андыктан айдоочулардын мында карама-каршы тилкеге чыкпай, ылдамдыкты азайтуусу эскертилет. 20 январь күнү саат 18:00 чамасында Ош-Исфана жолунун 10 чакырымында Mercedes-Benz үлгүсүндөгү автоунаа менен Hyundai Porter автоунаасы кырсыкка кагылган. Ошол учурда Mercedes унаасынын айдоочусу Жалал Абад шаарынын тургуну автоунаасын башкара албастан карама-каршы тилкеге чыгып кеткендигинен ошол кагылышы болуп чыккан. Бул Ош-Исфана жолундагы ошол Жапалак айылына кире бериштеги жол. Жол кырсыгынан каза болгондор Алай футбол клубунун мурдагы оюнчулары Асат Алимов жана Жахангир Махмудов бүгүн 21 январда жерге берилди. Мындан башка дагы жабыр тарткан жарандар да бар. Учурда алардын экөөсү Ош шаардык ооруканасынын жандандыруу бөлүмүндө. Кечки саат 7 чамасында 3 жаран жеткирилген биздин ооруканага. Алардын экөөнүн акыбалы оор болгондуктан тиешелүү медициналык жардам көрсөтүп, биринчи медициналык жардамдын толук деңгээлде аткарылып, оордугуна жараша реанимация бөлүмүнө жаткырылган. Азыркы учурда 2 жараныбыз реанимация бөлүмүндө такай көзөмөлдө отурушат. Абалдары турукташкандан кийин анын бөлүмдөргө которуу, андан кийин аркы дарылоо ыкмаларын жолдорун чечүү каралат. Ал эми 3-чү жараныбыз ошол келгенде эле мээнин жабык түрдө жаракаты, жеңил түрдө жаракаты, бул мээн чайкалуусу тартаты коюлуп, ошол жер жардам көрсөтүлүп, ал жараныбыз ооруканага жатуудан баш тартып, өзүнүн баш тартуу кагазын жазып кеткен. Адам өмүрүн алган жол кырсыгы боюнча Ош шаардык ички иштер башкармалыгы териштирүү иштерин баштады. Аталган мекеме экспертизанын жыйынтыгы менен кошумча маалыматтар бериле турганын билдирди. Mercedes автоунаасы менен Porter үлгүсүндөгү автоунаасы кагылышып, натыйжада Mercedes үлгүсүндөгү келе жаткан 2 жүргүнчү каза болуп, андан сырткары 3 айдоочу менен 3 жүргүнчү ооруканага кайрылгандыгын билдирген. Андан сырткары Porter үлгүсүндөгү автоунаасынын айдоочусу да ооруканага кайрылып калгандыгын бул жака ооруканадан билдиришкен. Бул боюнча Ош шаардык иштер башкармалыгына маалыматтарды электрондук журналына катталып, бүгүнкү күндө териштирүү иштери жүрүп жатат. Ошондой эле тиешелүү экспертизалар дайындалып, иликтөө жүрүп жатат. Жол кырсыгы каяктан келгендигин, эмне себептен чыккандыгын ал жерде Porter автоунаасы же болбосо Mercedes автоунаасы күнөөлүү экенин бул терөөнүн жыйынтыгынан кийин жана экспертизанын жыйынтыгынан кийин билинет. Бейле кетсек, Ош шаарында 2021-жылы 589 унаа кырсыгы катталган. Ал эми Ош облусунда 2021-жылда 786 транспорт кырсыгы катталып, 136 адамдын өмүрү кыйылган. Муну менен жол кырсыгынын саны 36%, каза болгондордун саны 9, денесинен жаракат алгандардын саны 45%га өсүп кеткен. Асел Садокова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош шаары.